Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, essalatu vesselamu ala Rasulillah, amma ba'd. Merimdi jana arayımda Allah Taala'nın ismi menен başlap, Allah Taala'ga maktolar, süyüktүү paygambarыбызга salam salavatlar bolsun. Урматтуу жамаат, бүгүнкү сабагыбыз тамактануудагы кээ бир адептер. Адатта биз мусулмандар көпчүлүгүбүз ушул тамактануудагы адептерге, эрежелерге көп көңүл бурбайбыз. Мусулман болгондон кийин биз буга көңүл бурууга тийишпиз. Жана ошондой эле эмненин негизинде көңүл бурушубуз керек? Албетте, бардык ишибизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үлгү болуп берет. Ошол пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүнө жана кылган иш аракеттерин негизге алып, ошолорду негиз тутуп, тамактануу адебине көңүл бурушубуз керек. Тамактанууда билесиздер 4 фарз бар. Тамакта 4 фарз бар. Биринчиси, ошол биз жеген тамак адал болуш керек болот. Адал. Адалдан жеп ичиш ар бир мусулманга фарз. Экинчиден, ошол тамак кандай гана тамак болбосун, ошого ыраазы болуш керек. Мисалы сен башка бир тамакты жегиң келди эле, бирок сага башка бир тамак келип калган болсо, ошого ыраазы болушуң керек. Сен көбүрөөк жегиң келди эле, азыраак келип калган болсо да ыраазы болушуң керек. Демек, алдыңа коюлган тамакка ыраазы болушуң керек. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, ошол тамакты ким гана сен алдыңа алып келбесин, мейли бирөө сени жөн эле сыйлап тамак берди, же бирөө сатып алып берди, же өзүң алдың, же кандайдыр бир себеп менен келди, ошону Аллахтан келди деп билиш керек. Албетте, сага тамак алып берген же тамак сунган адамга ыраазычылык айтыш керек, бирок анын негизги жаратуучусу, берүүчүсү Аллах Таала экендигини эсиңден чыгарбашың керек. Төртүнчүсү болсо, ошол тамак сенин алкымыңдан өткөн соң, кайтып сенден чыгып кеткенге чейин күнөө кылбашың керек. Мындайча айтканда, Аллахтын неаматыны жеп алып, кайра Аллахка күнөө кылбашың керек деген сөз. Демек, эң негизгиси мына ушул фарз болгон 4 амалга көңүл буруш керек. Андан кийинки дагы сүннөт амалдар болуп, тамактанардын астында адамдын ниети түз болуш керек. Мисалы үчүн, мен тамакты жейин, ошол тамак мага күч кубат болсун, адал эмгек кылайын, намазга бекем болоюн, ибадатка бекем болоюн, бала чакамдын турмушуну оңдоодо, үй бүлөлүк турмушту оңдоодо күчтүү аракет кылайын, мага күч кубат болсун деген жакшы ниет болуш керек. Андан кийин тамактардын астында кол жууш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам игсил ядака кабла акли ва ба'дал акли. Сен тамактанардын алдында да колуңду жуугунуң, жана тамактанып бүткөндөн кийин да колуңду жуугун деген. Ошого биз тамактанардын астында колубузду жуушубуз керек, оозубузду чайкашыбыз керек. Тамакка олтурганда үй бүлө мүчөлөрү бардыгы чогуу олтурганы жакшы. Алымдар айтышат, Аллах Таала пендесини ушунчалык Аллахка жагымдуу бир маанай болот, качан пендеси, мисалы үчүн үй бүлө мүчөлөрү, аял бала чакасы чогуу олтуруп, Аллахтын берген неаматыны чогуу бөлүшүп жесе дейт да. Мына ушундай көрүнүштө олтурган жакшы болот. Анан тамакты жегенде бисмиллахи ва аля баракатиллах, же болбосо бисмиллахи рахманир рахим деп, шифа болсун, күч кубат болсун, жакшы азык болсун деген ниетте оң кол менен жеш керек. Өзүбүз тамактанып аткан учурда биз балдарыбызды дагы, дастаркондун тегерегинде олтурган балдарыбызды, кыздарыбызды оң кол менен жегиле деп айтыш керек. Эми кимдир бирөө оң колунда бир үзүр боло турган болсо, мейли ал сол кол менен жесе болот. Бирок үзүр болгон учурда гана. Эми ошол тамактанып аткан учурда бейиштен, жакшы сөздөрдөн сүйлөп, анан кийин мындай бир чогуу табакка келген тамакты, идишке келген тамакты чогуу жеген бул жакшыраак экен да. Табакка канча кол сунулса, ошончо көп береке болот экен. Анан тамакты жегенде оозго кичинекейирээк салып, майда чайнап жутуш керек экен. Анткени эки чайнап бир жутуп ала турган болсок, ашказаныбыз кыйналып калышы мүмкүн экен. Анан өтө ысык кезинде дагы жебеш керек экен. Табакка салып коюп, аз гана табык айтып туруп, жегенге ыңгайлаштырган учурда анан жеш керек экен. Кийин тамакты жеп бүткөндөн кийин ошол биз колдонгон идишти, табакты нандын четинен кичине бир жумшак жерине алып туруп, ошол сүрүп, таптаза кылып жеп коюш керек экен да. Хадистерде ушундай баяндалат. Табак, биз колдонгон табак айтат экен да, Аллах Таала ушул адам мени кандай таптаза кылып тазалап койду, сен дагы бунун күнөөлөрүнү кечирип тазала дейт экен да. Бул да хадистерде баяндалган. Мына ошентип биз тамактанып бүткөн соң идишибизди тазалагандан кийин көбүнчө адатта биз эчтеке кылбай эле жөн эле мынтип эле колубузду мынтип эле бата болмуш болуп кетип калабыз да, бата кылмыш болуп. Ушул Аллахтын элчиси үйрөткөн ушул дуаны кылышыбыз керек экен. Алхамдулиллахиллази ат'амана ва саккана ва жа'алана минал муслимин.
Bizge tamak jegizdi, su içkizdi, jana bizdi musulmanlardan kıldı. Oşol uluu zatqa şükürler bolsun, maktoolor bolsun dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den körgözgönünдөй dua kılışыбыз керек экен. Мына ушул амалдарды кыла турган болсок, альхамдулилля биз эмне кылган болобуз? Тамактын адебине көңүл бурган болобуз. Жана бизге тамак жегизип, ичкизген Кудайга шүгүр айткан болобуз. Ошондо бизге жашоого, үй бүлөгө, дастарконго береке келет. Мына ушул нерселерге ар бир мусулман көңүл буруш керек. Ошол эле учурда биз үй бүлө менен чогуу тамактанып атканда, биздин жаш балдарыбыз, алар азырынча жаш болгондугу үчүн диний талимдерден, эрежелерден кабарсыз болгондуктан аларга биротоло үйрөтө кетиш керек. Уулум оң кол менен же, сол колду бул дастаркондо сол кол менен тамактанба деген сыяктуу кылып аларга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөндөй кылып, акырындык менен үйрөтө кетишибиз керек экен. Мына ушундай кылсак, бизге Аллах Тааланын берекеси болот. Ар бир үй бүлөдө дастаркондор жакшылыкка жайылган болсун. Ар бир үй бүлөдө Пайгамбарыбыздын сүннөтү тирилген болсун. Аллах Таалам берекесini versin. Esselamu Aleyküm.